Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу журналисттер. Мен дайыма айтып келем, мына сиздердин жазып аткан, элге жеткизип аткан массалык маалымат каражаттары аркылуу эмгегиңиздердин артынан келечекте кыргыз элинин тарыхы жазылат. Ошондуктан мен бүгүнкү болуп аткан саясий кырдаалга, кыргыз элинин башынан өткөзүп аткан тарыхына бир аз баа берип коеюн деп чечтим. Шуну чакырып, ушундай шарт түзүп бергендериңиздерге чоң рахмат. Мен дайыма айтып келем, Алла Тааланын жарыгына ээ болбогула. Алла Тааланын жарыгы бул жалпыбызга бирдей тийиш керек. Мына Алла Тааланын жарыгын Асилбек, Сооронбай Жээнбековдор 5 жыл, 10 жылдан бери ээлеп, казынаны ээлеп, суу жаратылышты ээлеп, жогорку кеңешти менчиктештирип алып, бүтүн кыргыз эли бизди менчиктеп, биздин жарыгыбызсыз эч жумуш болбойт деп ээ болду эле. Мына Алла Тааланын өкүмүнө дуушар болуп, Асилбек инибиз чырактын жарыгына зар болуп отурат. Ошондуктан Алла Тааланын жарыгына ээ болбогула, өзүңөр да муктаж болуп калышыңар мүмкүн. Мындан тышкары билесиздер, Асилбек, Сооронбай Жээнбековдор кыргыз элин мамлекетин башкарганда биздин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жана башка кыргыз элинин тарыхын, кыргыз элине кызмат кылганды токтотуп коюп, үй бүлөлүккө кызмат кылганды өздөштүрүп алган агаларыбыз, инилерибиз Курултай институтун түзүп алып, Агени Жээнбековдорду 10 жылдан бери коргоп келишти. Буга айтып кетерим, мына биздин маданиятыбызга, адабиятыбызга, искусствобузга кызмат кылган эл артисттери филармонияларда, драм театрларда өздөрү жеке концерт бергенге мүмкүнчүлүктөрү жок. Булар 24 саат буларга шарт түзүп берген мамлекеттин эсебинен. Буларды билесиздер, Асилбек Сооронбайды жакшы коргогондугу үчүн мына Азимбек Бекназаров агабыз жумуш менен сыйланды. Эдил Байсалов деген инибиз Асилбек Жээнбековдорго жакшы кызмат кылганы эске алып, бул дагы элчилик кызматы менен сыйланды. Мындан башкалар дагы сыйланып атат. Бирок бизге бардык кызматтарга өзүнүн билим деңгээли жетиштүү балдарыбыз, кыздарыбыз иштешке биз шарт түзүп беришибиз керек. Бул бийликте эле үй бүлөнү мактагандарга шарт түзүп бере бербей. Алгачкы күндөрү, азыркы күндөрү Асилбек Жээнбековдорду азыркы бийлик кылмыш жоопкерчилигине тартып, мына убактылуу кармоочу жарыйларга киргизип, тергөө амалдары жүрүп жатат. Бул жерде Асилбек Сооронбайлардын казанынан тамак жеген, убактылуу курсагын баккан бир нече жарандар Асилбек элдин уулу Асилбекке боштондук, саясий куугунтукту токтоткула. Урматтуу журналисттер, мына биздин азыркы бийлигибиз, азыркы иштеп жаткан күч органдары 2010 жылкы Ош окуясындагы кандуу окуяга юридикалык баа беребиз, укуктук баа беребиз деп жайралаганына бир нече күн болду. Бирок тилекке каршы азыркы күнгө чейин баа бериле элек. Мен ошол убактылуу өкмөттүн убагында иштеген күч органдарын жетектеген кызматкер катары айтайын. Бул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө сөзсүз түрдө юридикалык баа берүү керек. Себебин айтканда, булар билим деңгээли төмөн болгондуктан ач элдин кызыкчылыгынан өздөрүнүн кызыкчылыгын жогору коюп, тартипке бөлүнгөн акчаларды бөлүп алышып, дудук болушуп, ушул кесепетти жасашты. Чынын айтканда, курал жарак тараткан убактары мезгили болгон, ага юридикалык баа берилген жок. Мына арадан мына жакында 11 жыл болду. Бир ушул жетим жесирдин кызыкчылыгын биз коргой албадык. Ошондуктан азыркы бийликтен мен суранып кетерлим. Сөзсүз түрдө убактылуу өкмөттүн кээ бир мүчөлөрүнө юридикалык баа берүү керек. Булар талтаңдап жүрүшөт. Биздин кылмышты көрбөй калды, биздин кылмышты билбей калды деп. Булар дагы бул кылмыш болгонун өздөрү сезбестен дагы бир кыргыз мамлекетиндеги оор кылмыштарды жасаганга кыймыл аракет кылышып, Жээнбековдордун акчасын алып, көрүнгөн жерде штаб түзүшүп, чайын ичишип, жашынышып алып, аракет кылып жатышат. Бирок бул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө акча каражаттары тууралуу, курал жарак тараткандыгы тууралуу сөзсүз түрдө
юридикалык баа берүү зарыл. Кандай жардам керек болса, биз түн күн жардам бергенге, ардагерлер, ошол мезгилдеги окуяларга катышкан балдар, жарандар жардам бергенге даярбыз. Сиздер батыраак аракет кылыңыздар. Андан тышкары границалар боюнча айтып кетсем, мына бизде Лайлекте, Баткен областында, Ош областынын Чоңалай районунда кошуна мамлекеттер менен мамилебиз салкындап кетти, кырдаал аябай күчөп, бир нече жанандарыбыз каза болду. Мен ушу границанын, Баткен областынын границасын тактап, границадан кетип аткан уурулукту токтотуп, Бакиевдин бийлиги убагында бир нече жылга эркимен ажырап жазаланган адаммын да. Ушу границаны түштүктө коргосоң, бул оор кылмыш. Баткен областындагы иштеп кеткен губернаторлар, күч органдарынын жетекчилерин мен айтып кетейин. Бул 2010 жылдан бери Асилбек, Сооронбай Жээнбековдорго үй бүлөсүнө кызмат кылган кызматкерлер менен толукталган. Андан тышкары жана Төрөбай Зулпукаров деген мына Кыргыз мамлекетинин эшек эт продукциясын өндүрүп, мына вице-спикерге чейин жетип, алдагы жоопкерчиликке тартылып, мына азыр убактылуу кармоочу жайда Асилбек досу менен бирге отурат. Буларды айтсам, мына Кыргызстанда эшек калган жок. Булар айдоочулар айтат, Кыргызстандагы 20-30 фуралар менен 60-70, ар бир фурага 60-70 эшектерди жүктөп алып, Кытай эл республикасына экспорт кылышыптыр. Андан тышкары Орто Азия мамлекеттерине тамак ашка бүтүн эшектин эти менен, казы картасы менен бул Кыргыз элинин ар намысын булгап бүтүштү. Булар сөзсүз түрдө жазасын алыш керек. Буларды камагандыгын мен ойлойм, юрист катары абдан туура. Биз колдойбуз Кыргыз эли. Мына жанагы бир нече ушул Агени Жээнбековдордун урдаган акчасына тамагын ичип алгандар чыгып атат. Буга мен ойлойм, азыркы күч органдары көңүл бурбай, тез арада булардын жазасын сот тарабынан берип, өмүр бою эркинен ажырайтып турган чечимди сот бийликтери чыгарат го деген үмүттөмүн. Андан тышкары бул каргашалуу кандуу окуяларды мына кино режиссер Садык Шерниязов инибиз мына Курманжандатка киносун тарткан. Мына Агени Жээнбековдордун Кыргыз мамлекетинди урдагандыгын, Кыргыз мамлекеттүүлүгүн жок кылганга салымын кошкон оор кылмыштарыны тартып, мына кинону сиз мына жерден уже жартылайы бир 60% тартылып калган. Мына акыркы эле уурлугу мына биздин муктияттан урдалган 2 миллион долларга жакынкы акчалары булардын. Бул 2 миллиард долларды урдагандыгын азыркы президентибиз өзү кылмыштын бетин ачып, өзү массалык маалымат каражаттары аркылуу Садыр Нуркожоев элге жарыялады. Булардын дагы аягына сөзсүз түрдө чыгыш керек. Башын баштап коюп, күч органдары силер аракет кылышыңар керек. Эми бунун бардыгын түшүнүктөрдү алып Садыр Нуркожоев өзү кыдырыш керекпи? Даярлап дасторконуңарга салып берди. Бир жуманын ичинде сотко айдап берсеңер болот. Бул муктияттагы кылмыш бүгүнкү жаралып калган кылмыш эмес. Бул кылмыш Кыргыз мамлекети эгемендүү болгондон берки биздин Ак үйдүн иштеген президенттер баш болуп, жакындары ушул муктияттын дасторконуна тең ата болуп кол салып алгандыгы. Мисал айтып кетсем, бул 2 миллион Асилбек Жээнбековдордун алганы, бул муктияттан алган өздөрүнүн мындайча айтканда долясы да ай сайын, жыл сайын алып тура турган долясы. Себеби буну муктият кандай жабат? Бул башка мына Кытай мамлекетинин жарандары, жана башка мамлекеттин жарандары келсе, буларга биздин мамлекет паспорт берет. Метрке берет. Меккеге барып келгенге Кыргыздын жараны деп шарт түзүп берет. Алардан Кыргыздын жарандары 3 миң, 4 миң долларга бара турган болсо, булар 20-30 миң долларга барат. Ошонун эсебинен булга Асилбекке кеткен акчалардын кемчилдиги жабылып калмак. Буну силер аэропортто текшерсеңер болот. Бүтүн Кыргыз мамлекетинин атынан кеткен жарандардын фамилиялары, паспорттары бардыгы фальшивый чыгат. Буга иштешиңер керек, урматтуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери. Биз укук коргоо органдарынын анча-мынча жетекчилери аябай өздөштүрүп алганбызда, бул келген бийликтин үй бүлөсүнө кызмат кылууну, алардын жакындарыны мактоону,
генералдыкты тагынып алгандар ушундай бир адатка айландырып алганбыз. Андан тышкары 30 жылдан берки мына жакынкы арада Кумтөр компаниясынан мына биздин президенттер, жана башка саясатчылар, премьер-министрлер 200 000 доллардан айлык алып атат дейт. 200 000 доллардан айлык алып, Кыргыз мамлекетинин канын соруп аткан фактылары далилденсе, жарым-жартылай массалык маалымат каражаттары сиздер аркылуу биз окуп атабыз, бирок кимдер экенин толук кандуу жете элек. Булар сөзсүз жазасын алыш керек. Ким болбосун? Жазасын алыш керек. Буларга эч ким укук берген эмес, Кыргыз элинин токен байлыгын жеп ичкенге, сатканга. Ошол урматтуу туугандар, сурооңуздар болсо мен сиздердин сурооңуздарга жооп бергенге даярмын. Бирок тилекке каршы биз иштешибиз керек, мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калышыбыз керек. Бул 2010 жылы Агыни Жээнбековдор Кадыржан Батыров деп өмүр бою эркин ажыраткан, издөөдө жүргөн, өлдү деп жалган азыр документ менен бу дүйнөдөн кетти деген жүрөт, бирок өлүкпү тирикпи эч ким билбейт. Бирок ушул кишилерге ошту бошотуп берген. Булар силер автономия кыласыңарбы, өзүңөрчө мамлекет кыласыңарбы деп буга дагы аз күндө жетет. Укук коргоо органдары силер иштешиңер керек, урматтуу туугандар. Эмне биз өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү сактаганга иштебесек, анан кайсы жолдорду иштейбиз? Кимдин кызыкчылыгын иштейбиз?